урматтуу Аскарбек Сапарбекович, бул абдан жакшы долбоор экен. Биздин дыйкандарга жакшы шарт түзүлөт экен. Эми биз жаңыланууга барышыбыз керек да. Керек болсо жанакы Союздан калган бак дарактарды да бир алмаштырып бүт жаңылашыбыз керек да. Анан Айбек Жапарович абдан туура маселени айтып кетти да. Руслан мырза, коммерциялык банктар эч качан 10%, 12% менен бербейт да. Алардын эң аз пайызы 25%. Ушуну Айыл банк, РСК банк, Керемет банк менен эле реализовать этсеңиздер жакшы болот эле да. Коммерциялык банктар эми билебиз да, эч качан бул аз пайыз менен алар бербейт да. Ушу боюнча кандай иш-чара жүргүзөсүздөр? Рысбек Исламович, туура айтып атасыз. Чындыгында финанс министрлиги да ошондой ойдо. Бул деген бирден бир бул мамлекеттик банктар иштеш керек. Буга РСК банкы да кошулуш керек деп эсептейбиз, финанс министрлиги. Экинчи жагында сиз өзүңүз билесиз, баягы мамлекеттик өнүктүрүү банкы азыр жаңы ачылган. Ошолор да бизге кат жолдогон, бул долбоорду биз да ишке ашырууга даярбыз деген. Ошондо сиз айтканыңыз туура. Ошо мамлекеттик банктардын баардыгын ишке ашырыш керек. Мамлекеттик банктар менен эле реализовать этсеңиздер жакшы болот. Андан тышкары Аскарбек Сапарбекович, биздин эми ишкерлер кайсы жол менен алат? Ушу жол жобосун да айтып кетсеңиз, ушу кредит алуу боюнчачы. Рысбек Исламович, жанакы банктар боюнча кошумча айтып коеюн. Азия өнүктүрүү банкынын талаптарына ылайык Айыл банк текшерүүдөн өтүп, анан азыр ошол Айыл банк талаптарга жооп берген үчүн айтылып атат. Бирок жана 13 миллионго РСК дагы өзүнүн заявкасын берип, текшерүүдөн өтсө, РСК дагы ошол кредитти бере баштайт. Андай мүмкүнчүлүк бар. Экинчиси, биздин дыйкандарга, кардарларга Айыл банк аркылуу, кийин болсо РСК аркылуу берилет. Аган эми кандай бенефициарлар ала алат дегенге Айыл чарба министрлиги жобо иштеп чыгып беребиз. Ошого талаптарга жооп берген ишкерлер, өндүрүшчүлөр ала алат. Жакшы экен. Анда эми жарымы грант, жарымы кредит экен, 32 жылга экен. Бул абдан жакшы долбоор экен. Биздин дыйкандарга жакшы колдоо көрсөтүү багытындагы долбоор экен да. Ошон үчүн урматтуу кесиптештер, колдогонго чакырып кетем.